Так, ассаламу алейкум достор, арбаңыздар. Бүгін жай өтіп күз мезгилде келди. Аны менен бирге жарышып биздин дагы жаңы жолугушуу долбоорубуз адаттагыдай өз ишин улантууда. Учурдан пайдаланып барыңыздарды негизги байрамдардын бири болгон кечеги өтүп өткөн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен жүрөктүн түпкүрүнөн куттуктайбыз. Мекенибиздин жаңы эгемендүү тарыхый жашы 30дан ашып отурат. Мындан ары дагы далай жылдарды көрүп жана далай жетишкендиктерге жетишебиз деген жакшы ой тилек менен баштайлы. Жаз жарышып күз күрөш демекчи чөйрө коомчулугунда дагы да жаңы долбоорлор жана жаңы перспективалар ачылып отурат. Бүгүнкү күндүн коногу анонсто өзүңүздөр байкагандай чөйрө коомчулугунун негиздөөчүлөрүнүн бири жана биздин мотиватор, инноватор, мыкты организатор дегеле айта берсек сөз бүтпөс. Өзүңүздөр жакшы таанып билген Азамат Токтокунов мырза төрүбүздө. Азамат мырза, ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Саламатсызбы, Азамат мырза, саламатсыздарбы, көрүүчүлөр, угуучулар. Чоң рахмат. Азамат мырзаны тааныбагандар үчүн кыскача айта кетейин. Азамат Токтокунов IT тармагында 15 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Кыргызстанда Number, Palmala, Seven Studio, 312 чекиткежи деген сыяктуу Кыргызстанда аттуу баштуу IT компанияларында эмгектенген. Акыркы 6-7 жылдан бери Германияда full stack web developer болуп эмгектенип жүрөт. Жана ошондой эле жумуштан сырткары убагында өзүнүн дагы ушу коомчулукка пайдалуу болом деген ниетте ушундай бир жакшы бир долбоорлорду коомчулукка дагы жана коммерциялык да социалдык да долбоорлорду жетектеп келет, маңгайзарда көрүп турган. Азыркы учурда бул долбоорлор бардыгы чөйрө деген коомчулуктун ичинде бириктирилген. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндүн темасы бул чөйрө платформасы. Буга чейин биз баарыбыз көрүп келгенбиз. Буга чейин чөйрө.com деген сайтыбыз жаралып, ошол сайттын үстүндө иштеп, бул жерде адамдар жолугушкан, ой пикирлер аралашкан жана идеялар ишке ашкан деген лозунг менен ушундай сайтыбыз ишке кирген. Азыркы учурда болсо жаңы чөйрө платформасы иштеп баштады. Эгер аны деген өзүңүздөр app.чөйрө.com дареги менен таба аласыздар. Дал ушул платформа тууралуу, платформанын мүмкүнчүлүктөрү жана өзгөчөлүктөрү тууралуу Азамат мырза менен бүгүн кеп козгомокчубуз. Бүгүн кызматыңыздарда жолугушуунун модераторлору Мерим Абдрахман кызы жана мен Азамат Жаманкулов болмокчубуз. Деги эле ошо app.чөйрө.com платформасы деги чөйрө платформасы деп кыскача айталы. Ушул негизи максаты эмне эле? Бул платформа эмне иш аткарат жана кандай жаңылыктар бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ушул жөндө сөз баштасак. Мен да өзүмдү айта кетейин, саламатсыздарбы? Экинчи модераторум мен Мерим Абдрахман кызы. Биздин жолугушуу рубрикабызга кош келиптирсиз, Азамат мырза. Биз аябай кубанычтабыз деп койбоймунбу? Анда эмесе баштасак, негизи чөйрө платформасы жөнүндө баштап кетсек, элдерге кичине түшүнүксүз болушу мүмкүн. Кыскача айтып кетсеңиз, чөйрө кантип чөйрөнүн идеясынын автору сиз болуп эсептелинесиз. Ал эми негиздөөчүлөрү 5-6 киши болуп негиздедиңиздер. Ошол идеянын келиш тарыхын кыскача айтып берип кетсеңиз биринчиден. Чоң рахмат, Мерим. Ооба, айткандай эле, чөйрөнү жасап келатабыз акыркы 1-2 жылдан бери. Анан көбүңөр көргөндөй эле чөйрөнүн натыйжаларын көрүп атасыңар. Форум өткөрдүк, долбоорлорду чыгардык, иштетип атабыз. Анан чөйрө жөнүндө аябай көп жолугушууларды айтып, мындай абстрактуу биздин идея кандай, кантип иштейт, көп айтып бергем негизинен. Азыр биздин ошол форматты тереңдетип, анан мындай иш жагынан кантип колдонсо болот, анткени идеяны айтып атканда бир кезде аябай түшүнүксүз болуп калат, аябай кантип иштейт бул нерсе, бул кандай болгон идея деп кээде көп адамдар жакшы түшүнбөй калат. Анан аларга биз ошо чөйрөнүн негиздөөчүлөрү түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Анан ал жактан эми кетип, бир аз мындай иштегенге бир жол көрсөтөлү, иштегенге бир физический или цифровой продукт менен иштейли деп ошол чөйрө платформасын жасап атабыз. Анан азыр биздин слоган да өзгөрдү.
бул болсо эми жаратмандар жолугушкан, ой пикирлер талкууланган жана идеялар ишке ашкан жер. Бул чөйрөнүн негиздөөчүсүн бири Махабат Садырбек бүгүн бизде конокто дагы отурат, көрүүчүлөрдө. Ошол Махабат айым сунуштады. Кene идеялар жакшы иштеп аткан, ой пикирлер кайчылашкан деп жакшы болбой аткан. Ошондуктан биз мындай талкууланган дедик. Анан адамдар деген сөздү алып жаратмандар жолугушкан дедик. Анан эми бул чөйрөнүн даяр продуктылары да. Эми биз андан кайра ошону айтып отурбай, ошол даяр продуктылар кантип келет, ошол даяр продукттардын процесси кандай, ошону көрсөтүү максатында бүгүнкү жолугушууну демилге алып чыгып жолугуп атабыз да, чөйрө платформасын көрсөтүп берели. Рахмат жоңузга. Анда баштапкы суроо ошол платформа түзүүнүн муктаждыгы жөнүндө. Анан кийин кандай болуп иштейт, акырындан айтып берип баштай берсеңиз болот. Ооба, эмне үчүн биз платформа түзүп атабыз? Негизинен биз даяр инструменттерди колдонуп ишке ашыралы дегенбиз. Биринчиден Telegram группаларды ачып көрдүк. Андан кийин чөйрөнүн бир аналогу бар. Ошол аналогу дагы бир OpenLand деген иштейт. OpenLandтан ачып, ошол жактан иштеп көрдүк. Анан кийин келечек чыгып калганда, келечек Discord серверде отурган болчу. Анан ошол биз Discord серверден чөйрөнүн серверин ачып, ал жактан күз демилге марафонун өткөрдүк. Күз демилге марафон өткөргөндө жакшы иштеп атты, бирок күз демилге бүткөндөн кийин кайра кийинки долбоорлорду кошоордо бир аз оор болуп калат экен да. Анан кайра эле чырак ошол Discordдо отурду. Биз дагы ошол Discordко чыракты алып киргенге аракет кылдык, бирок мурдакы күз демилгедеги болгон процесстерди чырактагылар кантип алып кетерин жакшы түшүнбөй калды, анткени лента дагы аябай узарып кетип атты да. Анан макул деп туруп чырактагыларга кайра өзүнчө Telegram группаларды ачтык, демилге марафон өткөрөрдө. Анан демилге марафон өтүп аткан учурда биз Швейцариядан форум жазадык. Анан ошол форумдан биз чырак азыр марафон болуп атат, чырак окуп атат, ошол чыракты көргүлө деп айтканда, адамдар чырак деген эмне, алар кантип иштеп атышат деп жакшы процессти көрө албайчы. Ичинде аябай көп жумуштар болуп атты, бирок сырттан көрүнгөн жок. Швейцариядан көрсөтүп атканда жакшы көргөн жок да. Ошондой эгерде адам ичинде контекстте болбосо, Telegram'дын ичинде постоянно баарын окуп турбаса, ал контекстти жоготуп экен да. Анан ошону кантип иштетебиз деп ойлондук. Анан бизде да Notion бар. Notion'да дагы аябай көп маалыматтар биз чогултабыз. Чыракты демилгенин учурунда көп чогулттук, күз демилгеде да көп чогулттук. Азыр дагы мисалы Notion ичинде аябай көп маалыматтар, бирок сыртта көрүнбөйт да. Анан алардын баарын башкарууга аябай оор, алып кетүүгө дагы оор. Мисалы 2-3 спринт жакшы иштейт, андан кийин уже токтоп калганда башкалар жакшы көрө албайт да. Анан ошону жоюу максатында биз платформаны жасаш керек деген идеяны сунуштадык ошол чөйрө форумунда Швейцариядан. Анан ошол жактан дагы суроолор пайда болду да. Ал чөйрө деген эмне? Силер каякта отурасыңар? Кантип иштейт дегенде биз чөйрө платформа деп сүйлөчүбүз да. Анан платформа дегенде бул абстрактный болуп калчу да. Ого, биз мындай бир чөйрөнүн идеясында жолугабыз деп. Анан ошондон кетиш үчүн биз платформаны Telegram группалар эмес, өзүнчө чындап эле платформа сыяктуу жазадык. Чөйрөнүн идеясы каяктан келди деген Махабат айым азыр немеге чатка жиберип атат. Ошол жактан кенен окусаңар болот. Ал жактан бир чоң макала жазганбыз, кантип келди. Анан ошону эми иш жагынан көрсөтүп берем азыр. Демек агай, ошол баягы чачыранды болгон ар жерден болбой, өзүбүздүн жеке продуктыбыз менен иштеп, ошол жакта чогулуп, ошол жакта идеяларыбызды ишке ашыруу үчүн пайда болду. Демек платформа жумуш процессин жеңилдетүү үчүн, анан кийин баягы эмне деп коет эле, общение, орусча общение деп коет го. Ошону общенияны жеңилдетүү үчүн, анан кийин сырттан чөйрөгө кошулам дегендер дагы ошол жердеги болуп аткан процесстерди көрүп, түшүнүүгө дагы оңой болуу үчүн менмин деген платформаларды артка таштап, өзүбүздүн жеке продуктуну ойлоп чыктыңар ошондо. Ооба, эң туура. Биз командалар чогулганда
телеграм группаларды иштеп баштайбыз да. Анан ошол телеграм группада иштеген натыйжасын эми аяк натыйжасын, ортодогу натыйжасын, мисалы бирөө текст жазды дейли, бирөө сүрөт жазайлы деди. Ошону интернетке чыгаардын алдында платформага чыгарып, ал жактан фидбек алып, ал жактан кошумча алымчаларды алып туруп, анан туура дегенден кийин интернетке чыгат. Ошондо биз Instagram, Telegram, Facebookка чейинки ылдый жагындагы бир мындай слой болобуз да. Ошол жактан бүт долбоорлорду көрсөтөбүз. Анан ал слой болсо Notion менен Telegram группалардан өйдө жакта да. Ошондой биздин колдонуучулар силер ал долбоорду кантип жазасыңар дегенде Notion издеш керек болбойт. Или жаратмандар кантип иштедиңер дегенде ами Notionга доступ берип, Notionдан карачы да. Эми болсо аны түздөн түз ошол платформадан көрө турат да. Или ошол платформадан жасасын деген идея менен өзүбүз да жазадык. Анан ошол жактан биз как бы ошол IT натыйжасы менен IT процесстер менен жазып атабыз. То есть биз бүттүк, ушундай иштейт деген жокпуз. Биз аны баардык жагынан башкара алабыз. Анан MVP кылып кичинекей жагын чыгардык. Анан ал жакка улам жаңы функцияларды кошуп атабыз да. Кайра мисалы азыр бүгүн да силерден фидбектерди чогултуп, ошону кошобуз. Өзүбүз көрүп атсак, бул жагы мындай иштейт экен деп оңдоп коюп атабыз да. Мисалы Telegramдан же Discordдан аларды оңдой албайсың, анткени алар биздики эмес. Ал жакта данныйларда биздики эмес да, башка серверлерде сакталат. Facebook мисалы Цукербергтики да, ал жакта бул адамдарды алып сал же бул контентти алып сал десең албайт. Чөйрө болсо биздин платформа, ошондуктан биз өзүбүздүн серверлерде сактап иштете алабыз. Сиз айтып кеткендей эле ошо чөйрө платформасы менимче көп эле байкаган чыгар. Бир караганда ошо Facebookка окшоп кетет экен да. Ал жакта ар бир адам өзү катталуучу болуп, өзүнүн личный кабинети болуп, андан тышкары жаңылык сүрөттөр, видеолор чыгара алат экен да. Бирок ошол катталуу жолу кандай, чектелүү барбы же каалаган адамдар каттала алабы? Ошол жөнүндө толугураак айтып берип кетсеңиз, балким кээ бирөө билбегендер буга катталыш жолун билбей жүргөндөр барбырдыр деген да. Негизи катталууда чек жок. Башында ойлогонбуз, чөйрөнү жабык эксклюзивдүү кылып, анан бизге керектүү адамдарды эле каттаталы депчи. Мына жаратман адамдарды таап туруп, анан ошолорду каттатып, анан аппрув кылып киргизели деп. Анан чырак менен ошол демилге көрсөткөндө биз кайсыл адам жаратман экенин билбейбиз да. Ошондуктан биз баарына мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анан жаратман адамдар өзүлөрү эле жазып башташат да. Башкалар болсо карап турса, анда окей, коркунуч жок да. Ошондуктан биз баарына доступ ачып койдук. Анан катталуу жолун дагы оңой кылып койдук да. Анан негизи катталганга бир аз оорураак, көбүрөөк форманы толтуруш керек болот, кийинчерээк. Анткени бул акырын бара база данных жака кетет да. Жана LinkedIn сыяктуу ар бирөөнүн бул жакта бүт эксперттер, ар жакта жашаган жаратмандардын базасы болот. Аны дагы ошол чөйрө форумунда Кыргыз Network академиялык уюму сунуштаган болчу Болот Алымкулов менен байланышып сүйлөшкөнбүз. Макул, анда ошону база данных кылалы деп. Азыр болсо эң оңой. Ошондуктан уруксат этсеңер, мен сразу көрсөтө кетейин. Кээ бирлер түшүнө албай жатат, дагы болсо кантип регистрация кылат экен. Сонун болот агай. Ошо мен дагы катталганда, аябай жеңил катталганда, ай деп аябай мага жаккан. Анан катталып, анча мынча колдонгондор бар болсо, сиз шер кыла бериңиз, мен айта берейин. Суроолоруңуздарды түшүнбөгөн жерлерден суроолоруңарды же кандайдыр фидбектериңер болсо, колдонуп кошулгандар сөзсүз бул жака калтырып туруңуздар, агай барына жооп берет. Ооба, кеттик анда эмесе. Айткандай эле бизде мына алды жакта чөйрө турат, чөйрөнүн бренди, логотиби, биякта ошол эң негизгиси жаратмандар жолугушкан, ой пикирлерди талкуулаган жана идеялар ишке ашкан жер. Ушунун үстүндө биздин миссиябыз десек болот. Анан бул жакта чөйрөгө кандай адамдар кошулат, кандай адамдар отурат, чөйрөнүн идеясы кандай, принциптери кандай, бир аз тарыхы, бул жактан видеобуз да бар. Көп адамдар уже көрдү болуш керек. Саламатсыздарбы? Бул жакта болсо ошо жаратмандар, колдонуучулар деп үстүртөн тааныштырып келатабыз да. Анан эң үстүндө кошулуу деген жер бар. Могул жакта кошулуу деген жер бар. Ушул кошулуу деген жерди басканда негизи чөйрөгө кирип кетиш керек болчу да. Катталбаган күндө деле.
Анан биз аны жаап салдык. Эми чөйрөгө кириш үчүн обязательно милдеттүү түрдө катталыш керек. Катталган адамдарды гана киргизебиз да. Мындай сурайт: логин, электрондук почта, сыр сөз, логин, пароль. Бирок эгерде жок болсо, анда чөйрөгө кошулуу деп басыш керек. Анан бул жактан сиздин электрондук почтаңызды киргизесиз. Бул жакка пароль. Бул жерин кесип туруп кийин чыгарып койсо болот. Бул жакка атыңызды жазасыз. Бул жакка фамилияңызды. Анан бул жакта никнейм да. Логин, обычно логинди жазат го. Twitter'де, Facebook'та, Instagram'да ошол никнейм бул жерге. Англис тилинде пробелы жок, бирге жазылыш керек. Анан бул жакта өзүңүз жөнүндө кыскача жазып кетишиңиз керек. Бул жакта өзүм жөнүндө кыскача жазып койгом. Мен чөйрөчү, Алиайдис деги бул. Вот. Анан кийин бул жакка немелер келет. Правилалар келет. Азыр правилалар жок эле. Катталууну басасыз. Эгерде катасыз жазсаңар, почтаңарга кат кетет да. Почтага кат келет. Анан почтага кат келгенде кээ бирлердикинде үстүндө неме деп турган болот да. Бул почта кандай десек, безопасность эмес экен, башка бирөө жибериптир деген турат техникалык жактан. Аны биз азыр техникалык жактан чечип атабыз. Ошондуктан кээ бирлер баспай коюп атат да, анан каттоодон өтпөй калып атат, коркупчу. Негизи бул чөйрө деп келсе, именно чөйрө noreplay.com келсе, анда коркпой эле буну баса берсе болот. Мында activation key келет дагы, буну activate кылып коебуз. Байкагандай, азырынча кээ бир сөздөр ошо англисче калып калып атат да, бирок кырынан келет. Анан кайрадан бул жака почтаңызды жазасыз дагы. Запомнить менен басып койсо болот. Алды. Катталдык, сактап койсо болот. Эми болсо чөйрөгө киргенде, чөйрө.комго киргенде, кошулуу дегенде басканда, кайра жанагы каттоодон өт дегенди сурабайт да, сразу эле чөйрөгө кирип кетет. Негизи, в принципе, оңой эле, бирок ошону дагы кээ бирлер аткара албай жатат, тилекке каршы. Азамат, суроо берсең болобу? Болот. Вот как раз азыр эме да, жанаша болуп азыр регистрация кылып атам. Баягындай эмеси жокпу? Обычно керки сайттардан Google аркылуу, Facebook аркылуу бат эле кирип кетет го регистрациянычы. Кийинче келечекте болобу? Ооба, жакшы суроо. Биз деген ошол чөйрө платформасына айткандай эле толугу менен өзүбүз жазган жокпуз. Буну даяр нерсени колдонуп атабыз. Анан бул биринчи версиясы, ошондуктан биринчи версиясында именно катталыш керек. Анан кийинчерээк ошол Google менен кирип кетиш керек, Facebook менен кирип кетиш керек деген мүмкүнчүлүк кошулат. Плюс эгерде баарыбыз чөйрөнү колдонуп калсак, анда биз ага мобилдик приложениясында жасайбыз. Именно Android, анан iPhone'го ал жактан дагы бир кнопканы басып кирип кетиш керек. Бирок ага чейин ушундай процесстен өтүш керек да, катталуу процесстен. Азмол mailга жибердим, пока келелек да. Бат келбейт го, э? Сразу эле келет. Азыр мен көрсөткөндө сразу эле келди да. Так, мынакей. Mailга кеч келип коюшат анда. Спамды да карап. Мага деле бат келген, спамдар. Спамды көрүш керек, э? Спамды. Азыр. Азамат агай, негизи бул негизи мен катталгам, бирок колдонуучу катары мен катталсам мага кандай мүмкүнчүлүктөр берилет? Ошо жөнүндө айтып кетсеңиз, чөйрө платформасынын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Окей, эми ушул жактан караш керек. Бул чөйрө платформасы биз колдонуучуларга да биринчи ачык жазганбыз да, бирок азыр акырындап жаратмандар үчүн болуп атат да.
колдонуучулар ооба биринчи келип биринчи көрсө болот, кандай программа, кандай продукт даяр болгон атат колдонуучулар үчүн депчи. Бирок эң негизгиси платформа бул жаратмандар үчүн. Колдонуучу үчүн чөйрөнүн инстаграмдары, телеграмдары, жана ачык сайттары, фейсбуктар бар. Ошол жактан биз алгандай жолугушуулар болот, ошол анонстор чыгат, ошону колдонуучу катары алып кирип колдонуп кетсе болот да. Жаратман катары ошол жолугушууларды уюштуруу, ошол жолугушууларга кимдерди чакырыш керек, ошол долбоорлорду кантип жасаш керек деген үчүн жасалган платформа. Эми ушул жери кызыктуу да, эмне үчүн мындай платформа азыр бизге керек, эмне кандай пайда нерселер бар. Айткандай киргенде биз башында эсиңерде бар, башында бар жаратмандар жолугушкан, жаратмандар деген создать бирденкени жазайын дегендер да. Анан ошондор жолугуп, алар бир нерсе идеяны талкуулап, бир идеяны бирденкени сүйлөшүп, анан ошол идеяны сунуштап туруп, анан ошол идеяны ишке ашырыш керек да. Соответственно, адамдар жөн эле колдонуп кетсе, анда ал иштебей калат. Ошондуктан бул инициатива жөнүндө, бул жасоо жөнүндө да. Мисалы киребиз, бияка киргенде эле мону аябай сонун кылып бир котордук эле, кайра калып калыптыр. Сизде кандай идея бар, кандай сунуш бар, кандай иш бар, эмне жасаган атасыздар да, ошону бул жака адам жазыш керек. Пост катары ачык жазат. Менде ушундай идея бар, чөйрөгө кошкум келип атат, кандай деп ойлойсуңар депчи. Анан башкалар ага комментарий берет да. Facebook сыяктуу, LinkedIn сыяктуу да. Анан биякта эгерде силерде идея жок болсо, анда башка идеяларды кабыл алса болот. Биз биякта бөлүп койдук, идеялар, жаратмандар деп календарьды бүгүн коштук. Мисалы жаратмандарды көрөлү. Бул жакта азыр катталгандардын саны, ким онлайн отурат, көрүнүп турат да. Анан биз айтпадыкпы, кийин чоң форма жасасак, бул жакта мисалы кайсыл шаардан, кандай кесиптин ээси, эмне кылат, бунун баарын бияктан фильтр кылып издесе болот. Бирок ага өзүнчө долбоор кылып ачыш керек. Азыр дастарта бирөөнүн атын эле издесе болот да. Анан идеяларды базганда, идеяларды биз бөлүп койдук ар кандай бөлүмдөргө да. Жумуш, дизайн, кайсыл жакта идеяң бар да, бизнес, миграция, медиа, ден соолук, чөйрө өзүнчө чыгарып койдук. Подкаст, кыргыз тили, билим, тасма, IT. Анан ар бир немеге кирсе, мисалы дизайнга кирсе, дизайнда ошол дизайн жөнүндө жаңылыктарды жазып турса болот да. Бирок жазыш үчүн немеге кошулуш керек. Дизайнга азыр мен өзүмдүн немеме кирейин. Өзүмдүн аккаунтума. Так, бул жактан опять же кайра эле неметпеш үчүн мындай бияка да чыгарып койдук, оңоюраак болсун деп, дизайн бияка дизайндын жаңылыктарын жазып турса болот. Именно дизайн жактан эмнени кылгың келип атат, мисалы Шумкар келип бияка жазыш мүмкүн да. Дизайн жөнүндө, дизайнерлер кандайсыңар, кандай отурасыңар, дизайн жөнүндө бир ушундай иштерди кылбайлыбы, кандай деп ойлойсуңар деп жазса, анда биякта дизайнерлер 38 киши карап отурат да, ким эмнени жазып ийет депчи. Анан ошолор жооп берет да. Сонун идея экен, давайте жасайбыз депчи. Анан ошол идеяны жасаш үчүн өзүнчө, эгерде ошол идея чындап эле кызыктуу болсо, анда биз чөйрө катары ага өзүнчө долбоор ачып беребиз. Допустим, кутуча деген долбоор. Кутуча деген долбоордо кутучалыктар отуруп алып, өзүлөрүнүн иштерин жасап иштешет да. Допустимчи. Анан бияктан катышуучулар да, уюштуруучулар, модераторлор ким эмне иш кылат деп биякта отурушкан болот. Ошондой сыяктуу биз көптөгөн иштерди бияка жылдырып атабыз. Мисалы, подкастты алалы, Кажыгужу подкасттын процесстерин бияка өткөрүп атабыз. Мен мисалы кийинки подкастка, Кажыгужу подкастты көп адамдар билет, уккандар бар. Анан ошол колдонуучулар подкасттын уже как результатын, даяр нерсесин угушат да. Биз чечип койдук, анан угуучулар угушат. Эгерде биз чөйрөнүн жаратманын идеясын алсак, анда ошол бизге, ошол угуучулар сунуштай алат. Кимди чакырыш керек, кантип чакырыш керек, кантип иштейт, ошонун баарын ушул жака кирип жазса болот. Мисалы, мына мен бүгүн жазып атам. Азыркы коомдо кандай тема актуалдуу,
кийинки подкастта кимди чакырсак болот, эмнени талкууласак болот, кандай чечимдерди жасасак болот, сунуштарды күтөбүз деп жазып атам. Анан кайра өзүм комментарий жазып атам. Балким Азаматты чакыралы, Гулираны чакыралы, Гүлнасты чакыралы, 2 сентябрда жолугалы эртең балким жаздыралы десе, Гулира бияктан жооп берет. Макул депчи. Анан мен дагы сунуштап, ошондой биякта процесс иш жүрүп атат да. Жаңы подкасттын идеясы чыгып, ошонун иши биякта жүрүп атат. Анан тышкары мисалы өткөндө биз Тимур Моон, Бакыт Абдишев жана Сейитбек Усманов менен подкаст жаздырдык. Анан биякта команда монтаж жасап тиги бул. Анан сурап атам да, кандай мукаба жасаса болот, биз айтып атам, бул жактан жаздым. Биз нейросеть менен нейросеть аркылуу жасаган мукаба барбы деп сурап атам да. Анан Багирайым сурап аткан окуу боюнча. Анан Багирайымды бияка белгилеп айтып атам да, ушул подкастта жооп бар. Бирок подкаст чыга элек да, биз процессинде жүрөбүз, иш жазып аткан учурунда. Ошондо команда кантип иштеп атат көрүнүп атат да. Анан бул жактан да байкадым, мурдак Европада кыргыздардын конфедерациясы түзүүдө эмилгесин подкастында кимдер сүйлөгөнү, мисалы Азамат Исмаилов, Нурлан Мукаш, Махабат Садырбек сүйлөгөнү арт жагына жазылып калыптыр да. Муну алды жагына жазып алса жакшы болот деп, бул жака ошол замат тиги Сыргайымга жазып атам да, тексттер ушундай кылсак болмок депчи. Анан ошентип акырындап мен чөйрөчүлөрдү түрткүп айтып атам да, давай силер дагы ошол жака катышып, жазып аткан процесс иштериңерди бул жака чыгаргыла депчи. Немеге чыгарбай, Notion'га жазбай, ушул жака. Албетте Телеграмда көбүрөөк сүйлөшүүлөр болот, бирок ошолордун натыйжасын өтө бир чоңураак тексттерди, ойлорду отуруп, ушул жака шашпай, фокус кылып алып, концентрация кылып жазса болот да. Анан Гулира мына бүгүн нейросеттин жардамы менен жасалган посттерди жазады. IT аркылуу мекендештердин жашоосун өзгөрткөн замандаштар деп. Анан бул жака эми любой дизайнер, мисалы Шумкар келип жазса болот да, ой сонун экен, или мондай кылсаңар жакшы болмок. Ошондо Шумкар кутучанын дизайнын, кутучанын проектисинде отуруп, өзүнүн иштерин жасап, параллельно башка проекттерде кандай иштер жүрүп атканын көрөт да. Ошого фидбек бере алат. И соответственно, чөйрөдө любой проектке ушинтип катышсаң болот да. Мисалы мына бүгүн жолугушуу болот. Жолугушуу ошол жакка катышса болот да. Бияка сүрөттөрдү илип койду. Андан тышкары мисалы 3-үндө Берлинде жолугушуу болот. Берлинде Нурлан Мукаш ушундай сунуштарды берди. Анан бул жакта видеосу бар, как бы Facebook сыяктуу эле да, мисалы видеону көрсөтүп. Анан ошол видеого дагы кандай текст жазсак болот деп, мен ушуну текстти Telegram группага ыргытпай туруп, бияка ыргытып койдум да, анан Гүлнас айым аны көрүп, ушундай текст жазыш керек экен деп тексттерди даярдап койду, аны биз анонс кылып уже даяр кылып чыгарабыз да. Мисалы Элнура болсо, Телбилдин иштерин бияка чыгарып атат да. Анан көрөбүз, мисалы, окей, Элнура жакшы тексттер жазып атыптыр, көрөлүчү Элнура эмне кылып атыптыр деп, эгерде биз Элнуранын жумуш иштейли деп атса, анда көрөбүз, окей, Элнура Телбилде бирдекелер жазып атыптыр, бияка демо күнгө катышыптыр, сүрөттөрдү илиптир, Canva'да бирдекелер бар экен, кайсыл долбоорлорго катышат, долбоорлор көп экен деп аралашып иштеп жүрсөк болот да. Ошентип ар кандай бөлүмдөргө, ар кандай проекттерге кирип, даяр проекттерге фидбек берип, или аралашып жасаса болот да. Демек, бүгүнкү күндө дагы бизде азыр жаңы эле Шумкар мырзанын сабагы болду го, дизайн боюнча. Ошол дагы ушул жака жарыя катары чыгарып, ушул жак менен иштесек туура болот экен да. Ооба, ошондо жарыя катары как интернеттин, как маркетинг катары колдонбой, ошол жарыяга жеткенге чейинки жумушту ошол жактан жазса болот да. Мисалы Шумкар жаңы курс жазайлы. Шумкар бүгүн жаңы эле Кутучадан келди да, Шумкарды кайра мисал кылып атабыз. Жаңы курс жазайм деп атса, анан аны, допустим, ал Шумкар жалгыз эмес, башка бирөө менен чогуу жасайм деп атат. Шумкарга бир жардамчылар керек болуп атса да, анда ал бияка келип, мисалы дизайнга жазышы мүмкүн да, мен ушундай жаңы курс жазып атам. Ушул чөйрөчүлөргө или кутучалагыларга там 30% скидка берем, бирок мага жардамчы керек. Постер жазаш керек, тиги бул жазаш керек. Не знаю, модератор болуш керек. Ким мага жардам бере алат? Давайте чогуу жасайлы деп ушуну как объявление катары алдын ала бияка чыгарып койсо болот да. Анан ошону кошулуп иштеп,
Анан уже даяр болгондон кийин уже интернетке чыгарат да. Биз мисалы ушундай курс жазадык, ушунча турат баасы, ушунча иштейт да. Ушуну чөйрөнүн ичинде адамдар ресурстарын чөйрөнүн ичиндеги как бы катышып, ошону иштетип алды да. Ошондой любой идеяны бияка чыгарса болот. Сонун агай, унта электе бир суроо бере алайынчы. Могу сиз азыр эле басып аткандачы, долбоорду ачты деп атпайбы? Ошол бардык эле жаратманы ача алабы же мындай саналуу гана кишилерге эме доступ барбы? Сиз мисалы Азамат Токтокунов могу долбоорду ачты деп улам эметкенде чыгып атат да. Ооба, азыр администраторлор гана ача алат. Администратор мен. Анан биякта дагы 2-3 киши администратор. Баарына берген жокпуз, анткени биз байкап атабыз да, жанагы модерацияны ушул жактан өткөрүп атабыз да. Бирөөлөр келип, мисалы, совсем башка тиешеси жок долбоорлор ачып салышы мүмкүн да. Ошондуктан долбоор ачууну биз пока өзүбүзгө эле алып атабыз. Анан мурда мисалы жаңылыктар жазууну дагы эч ким жаза алчу эмес. Азыр биз акырындап ошол жаңылыктарды жазуу процесстерин дагы ачып атабыз. Кичине мындай доверительный кылып. Бирок мисалы бирөө келип мага 3,5 миң сом карыз көрүп тургулачы десе, андай өчүрөбүз да биз. Бияка именно эгерде адамга 3,5 миң сом акча керек болуп атса, ошону кантип табуу жолун ушул жактан иштетип алса болот да. Мисалы, мен дизайнды үйрөндүм, силерге логотип жазып берем 3,5 миң сомго. Мага заказ берип койгула десе, ошондо биз чыгарабыз макул депчи. Рахмат. Анда бир суроом бар да, мисалы, мен бирөөгө катталдым. Ал болсо кандайдыр бир долбоорлорго кошулду да. Ал публикация чыгарган сайын кайсы долбоорго болбосун публикация чыгарып атат. Ошол мен катталганым үчүн мага көрүнө берет, же мен ошол кайсыл бир долбоордо катталуучу болсом гана көрүнөм. Түшүндүңүзбү суроомду? Азыр деген ар бир долбоорго жазганда ошол башкы лентага чыгат. Мисалы биз чөйрө жолугушууларына келип, бул жакка жазсак бир нерсеничи, ал башкы бетке чыгат да. Сонун жолугушуу болуп жатат. Мындай деп мисалы мен жолугушуу долбооруна жазсам, бул болсо башкы бетке чыгат. Анан анын үстүнөн мен мисалы Бакайга кирип, Бакайга кат жазсам болот да. Личкасыначы. Так. Деп жазсам, Бакайга келет, Бакайда биякта кат келди деп чыгып калат да, биякада келди. То есть мен жазылган долбоорлорго notification'дар келет да. Бул долбоордо там жолугушуу башталыптыр, бул долбоордо там какой-то бир жаңылыктар болуптур депчи. Анын үстүнө биз демелерге, кээ бир долбоорлорго зумдарды жазып койдук да. Анан зумдарды дагы мисалы биз чөйрөнүн зуму бар. Анан кирип мага жолугушуунун зумун ачып койчу дедирбей, ошол жолугушуунун зумун ушул демелер уюштуруучулар, биякта уюштуруучулар деп жылдырып койдук. Ошол уюштуруучулар кирип зум ачылат, чөйрөнүн зумуначы. Соответственно, жөн эле бияка келет дагы, там жаңы зум ачып туруп, айтат, мисалы, кийинки жолугушуу мен программист деп туруп, бияка жазылат дагы, анан бул автоматтык түрдө немеге чыгып калат, башкы бетке. Анан башка жолугушуулардын натыйжасындагы записин качан YouTube'га чыгат дедирбей, чөйрөчүлөр биринчи келип, мисалы, таст митингди басып, мурдакы өткөн жолугушууларды, мезгил жана дизайн мисалы, чыга элек. Мурдакы өткөн жолугушуулардын немесин көрсө болот да, видеосун. Записин көрсө болот. Бул автоматтык түрдө да, биз көп процесстерди автоматташтырып жатабыз да. Анан ушундай функционалдар бар. Акырындап бул жака көбүрөөк функционалдарды чыгаргантабыз. Мисалы, демо дейде, демо күндө документтердин презентацияларды бияка жүктөп атканбыз. Чөйрө форумундагы сүрөттөрдү бияка жүктөп атканбыз. Анан тышкары проект менеджменттерди да бияка акырындап келсе болот да. Анан биз ошого жараша
мисалы биз разработка кылып атканда кандай нерселер бизге жетишпей атат да. Ошону карап туруп, как программист катары бизде чөйрөнүн ичинде разработчиктер көп, мисалы келечек digital алардын жардамы менен жакшыртып атабыз акырындык мененчи. Анан эгерде бул жакшы иштеп кетсе платформа, анда кутучанын дизайнерлери менен бирге бул жакты балким какой-то бир дизайн фишкаларды киргизебиз, мына кичине user experience оңоюраак болсун, түшүнүктүү болсун, бизге жакыныраак болсун депчи. Ушундай процесстер жүрүп атат. Агай, SMS-тен сырткары жакты деген кнопканы басканда сизге эме келеби? Билдирүү келеби? Мисалы, сиздин эмеңизге жакты деген мен лайк бастым да. Сизге билдирүү барабы? Аны алып салдык. Жакты, жакпады. Ал жок, Ал жок. Бул жактан мындай дагы фишка киргиздик. Мисалы, сен кошулган долбоорлорду мен кайсы долбоорду иштеп жүрөм деп бияктан издеп отурбай, бир жолу кошулгандан кийин сол жагында менин долбоорлорум деген бар. Ошол долбоор басканда сен катышкан долбоорлор гана чыгат да. Мен баарын ачкандыктан меники долбоорлорум көп. Бирок ошондуктан мисалы мага кызыгы жок долбоорлор болсо, мен аларга катышпай коем дагы, ошол мага кызыктуу долбоорлорду эле сразу кирип кетем да. Андан тышкары менин лентам, нелер болуп жатат меникинде. Анан мондай фишка да киргиздик, бирок пока что жакшы иштелбей жатат. Мисалы, бүгүн бир случай болду. Ошол жолугушууну саат 8-ге кылдык. Анан уже анонс кылып интернетке чыгаргандан кийин Азамат жазып калды. Бүгүн кутучада саат 8-де депчи. Ошондуктан биз отмена кылалы деп, анан ошондо Азамат айтып аткан, бизде календарь кылсак жакшы болмок депчи. Бирок на самом деле календарь бар биякта. Мына биякта месяц менен көрсө болот. Август. Жанагы Ибарат концертин кайсыл күнү, кайсыл шаарда болду көрсө болчу. Анан мисалы Махабат эженин келгенинде биякта бар болчу. Аны дагы болсо чөйрөчүлөр өзүлөрү келип жолугушун өзү кошсо болот да. Бияктан жолугушун атын жазып, саат канчада болот, каякта болот, зум шилтемелерин коюп жазап койсо болот. Ошентип биз календарда карап кайсыл проекттерге катышсам болот деп десе болот да. Анын үстүнөн зумда бияка чыгып турат. Мисалы 8 саат калды, 4 саат калды депчи. Бияктан кирип дагы жазап койсо болот карап турганга. Демек, например, мисалы бир кутуча өзүнүн ичинде кандайдыр бир процесс жазып атса, анын жолугушуу кылып атса, аны деле ошол календарга киргизип койсок, кызыкчулар ошону карап эле кире берсе болот экен да. Ооба, бул эң негизгиси биз өзүбүз үчүн да. Биз өзүбүз жаңы жолугушууларды пландаштырып атканда карашыбыз керек да, кайсыл жакта качан жолугушуулар болот. Анан ошол жолугушууларды качан кылсак болот дегенде дагы, мисалы кутуча өзүнүн кичинекей группасында эмес, Telegram группа эмес, именно бияктан ачык жазса болот да. Там кимдерди чакырсак болот, кантип иштесек болот, кандай процесстерди кылсак болот, чтобы башка чөйрөчүлөр дагы ошолорду көрүп, кызыктуу экен, мен да катышкым келип атат, мен да жолугушуу кылгым келип атат депчи. Мисалы биз азыр да сунуштап атабыз ошол жолугушууларга. Бул жака кирип адамдар жазса болот да, кимди чакырабыз жолугушууга депчи. Мисалы бизде жолугушуу командасында ар дайым суроо да, эмдиги жумага кимди чакыралы депчи. Меримде чоң узун тизме бар, бирок биз башка адамдардын тизмесин дагы бияктан чогултуп алсак болот, башка чөйрөчүлөрдүн да. Или башка чөйрөчү айтса болот, давайте чогуу бир жолугушуу жасайбыз, мен силерге мастер-класс өтүп бере алам. Мен силерге там кантип эшиктерди кол жазаш керек өткөрө алам десе, биз анан давайте деп ошол билебиз да. Аны интернетке чыкты, чыкканга чейин ошондо бул жакта лайктар, смайликтер эмес, именно бул жакта какой-то бир жаратман процесстери да, бул жака тексттерди ыргытып, видео сүрөттөрдү ыргытып, ошол жолугушууларды ыргытып, мындай кылабыз деп ачык жаза турган бир ушундай платформа да, ушундай кол. Ушунда биздин жанагы чөйрөнүн физикалык, цифровой бир жер да, ушул жактан ар бир бөлүмдөргө, ар бир темаларга кирип иштесе болот да. Ушунда баягы бир неме жок болот. Мисалы Телеграмдагы проблема, бир сүйлөшүп аткан убакытта бир эле контекст сүйлөшөсүң да, башка контекстте сүйлөшө албайсың, анткени ыргып кетесиң да башка контекстте. Бул жакта ар кандай контекстте сүйлөшсөң болот.
Түшүнүктүү. Негизи чатта да суроолор бар экен. Тема эмне боюнча болуп атат? Тема ошо чөйрөнүн платформасы жөнүндө болуп атат. Дагы бир суроо Багирайымдан: сөзсүз долбоор же идея сунуштап жазса болобу, же жөн эле макалада жазса болобу деген суроо. Мисалы макала жазам десе, бизде медиа деген рубрика бар. Медиада деген рубрикага кирсе, караан деген бизде проект бар. Көз карандысыз жана ишенимдүү маалымат чыгаруу. Караандын сайты бар, Махаббат эже, ал жакта редактор да. Бул жакта кызыктуу макалалар чыгат, байкасаңар ар кандай адамдар. Соответственно, силер ошол караанга макаланы кантип чыгарам деп ойлосоңор, анда силер бул жака келип, ошол макаланы жазып чыгарсаңар болот да. Мен ушундай макала жаздым караанга. Кандай карайсыңар десе, Махаббат эжени көрөт. Анткени Махаббат эже биякта уюштуруучу. Соответственно, силер макала жазгыңар келип атса, бул жака жазсаңар болот. Эгерде силер жок, мен, допустим, өзүмдүн медиамды жазгым келип атат, или өзүмдүн блогосферамды жазгым келип атат десе, анда медиа кирип, бияка жазасыңар да, ошол идеяны да, мен ушундай медиа жазгым келип атат, или ушундай блогосфера жазгым келип атат. Анан ушундай концепт жазып даярдап чыктым, ушундай сунушум бар, ушундай чоң сунушум бар, кандай карайсыңар дегенде, биз аны көрөбүз, и ал жака комментарий берсек болот да. Мисалы, азыр биз аны жаза алсак дагы, кийин эстегенде келебиз, медиада да ушундай Багирайым бир сунуш жазат эле, барып көрүп койгола деп бизде ушундай шилтеме болот ошол определенный постко или ошол макалага. Эгерде ал макала Телеграмдын бир группасына жазылып калса, анда аны табыш оор болуп калат да. Каякта жазылды эле депчи. Рахмат. Дагы бир суроо ошол Багирайымдан суроо экен. Демек, чоочун адамдар платформага каттала албайт, же каттала береби? Аларга шилтеме берсек болобу дейт. Ушул суроого эле дагы кошумча менде да суроо пайда болду. Анткени бул жакта көп процесстер ачык айкын жүрүп атат. Демек, биздин ички кухня дагы ачыкка чыгып калабы? Биз ушундай, же сиз ушундай принцип коюп атасызбы? Ушундай прозрачный чөйрө болобуз деп. Ооба, чоочун адамдар дагы каттала алат. Анткени мен силерди эч кимге тааныбайм да. Туурабы? Мен живой эч кимге көрө элекмин да. Соответственно, могул жакта мисалы азыр онлайнда 45 адам отурат. Мен 45 адамды точно тааныбайм да, ким эмне кылат. Анан силерде дагы мисалы 169 киши отурса дагы атыңарды билем, мисалы Мээрим билем, кандай иштейт, кандай бирок Мээрим менен как бы мурда тааныш эмес болчумун да, мындай эле тааныйм. Что мисалы Мээримди адам жактан мисалы жолугуп сүйлөшүп көптөгөн отуруп чай ичкенден кийин аны айта алам да, Мээрим ушундай адам экен депчи. Соответственно, Мээрим экөөбүз алыспыз, ортобузда 5000 километр да, бири-бирибизди тааныбайбыз да. Бирок Мээрим катталып иштеп баштаса, аны көрөм, Мээрим жакшы алып барат экен, анда ушундай иштерди чогуу алабыз деп, ана Мээримди сунуштап баштайм. Соответственно, ошондуктан бул бардык адамдарга ачык. Биз адамдарга ишенебиз, ишеним жөнүндө бир чоң айтып бергем. Адамдарга ишенебиз, и адамдар да бизге ишенишип жасашат да. Соответственно, баары катталат. Анан экинчи суроого жооп дагы, ооба, бул ички кухня, бирок таптак ички кухня эмес да. Айткандай эле бир ички кухняда мисалы биздин Telegram жабык группалар болсо, же жабык WhatsApp'тар болсо, андан өйдөкү уровеньде турат. Бирок Telegram, Facebook, Instagram'дагы уровеньден ылдыйраак турат да. Бир аз ачыгыраак жазабыз, мисалы ушундай кылып атабыз, ушундай жазган атабыз деп, анткени өткөндө ким Тимур, жок Тимур эмес, Турат мырзанын немесинде көрдүмбү? Инстаграмында. Же башка итте дагы идея бар, аны деген идеянын өзүн болушу эмес, анын ишке ашырышын да. Ар бирибизде идея бар, бирок ал идеяны ишке ашырбасак, анда ал идея эч нерсеге жарабайт да. Ошондуктан ошол идея ишке ашыш үчүн аны биринчи ачыкка жарыялап айтыш керек да. Менде ушундай идея бар, ошону жасап атам депчи. Эгерде аны айтпасаң, баары айтпай жүрө берсе, ал идеяны жасап аткан эч ким билбейт да, ал идея жазалып атабы же жазалган жокпу деп. Анан ошол жазалып атат деп айтып, анан ошол процессин жасап кетип көрсө болот да. Ошондо башка адамдар дагы аралашып, чогуу жасап, ошол ачык болуш керек да. Антменче бир адам аны жасай албайт да. Эң сонун кошулам, идеяны сары майда сактап жүрүүнүн кажети жок. Дагы суроо бар экен. Бул application сыяктуу, Instagram, Facebook сыяктуу Play Market'тен көчүрүп алабызбы, же только шилтеме аркылуу киребизби дейт. Азыр только шилтеме аркылуу
Анткени мен айтып аткан нерселер дагы бул как бы гипотеза да. Чындап эле ошондой иштейби? Мен иштейт деп ойлоп атам, бирок иштейби аны биз көрүшүбүз керек. Ошондуктан биз бүгүн жолугушуу жасадык. Анан ошондуктан мисалы силерге баарыңарга сунуштап атам. Киргиле, жазгыла, аралашкыла деп бизде мисалы Демилге марафону бүттү да, Демилге марафон бүткөндөгү чырактагылар мисалы азыр отурушат. Мен ар бирөөнө айткам, бир долбоорлор жөнүндө сүйлөшөбүз, кантип иштейт жөнүндө сүйлөшөбүз. Чөйрөнүн ичинде көп долбоорлор бар, көп командалар бар, алар менен кантип иштейбиз сүйлөшөбүз деп немет обещать эткем, бирок убактым жок, кээде жана Телеграмда 350 сообщение болгондо дагы алардын баарын окуй албайм. Ошондуктан ушул платформага акырындан алып чыгып баштайм да. Ар бир долбоордун командаларга айтам да, мисалы силердин азыр кандай концепцияңар бар, кандай жолугуш кылганда командаңар эмнени чечтиңер, эмнени жасагантасыңар, кандай нерселерди сунуштасак болот деген нерсени биз акырындап ошол чөйрөнүн платформасына алып чыгабыз да айтабыз. Мисалы биз командабыз менен азыр ушундай кылгантабыз. Ушундай концепция менен кылгантабыз, ушундай класстарды ачкантабыз, ушундай курстарды ачкантабыз, ушундай жолугушуулар жасагантабыз. Дейм, анан башкалар да көрөт, ушундай болгон атыптыр. Алар айтышы мүмкүн, мага да кызык болуп атат, мен дагы катышкым келип атат, или мен дагы уккум келип атат деп. Анан ошолорду акырын түртүп баштайбыз да. Ошондуктан биз текшерип көрүшүбүз керек, эгерде иштесе, какой-то бир убакытка чейин текшеребиз. Анан сонун экен, иштейт экен, аябай жакшы экен, бирок мен ушул браузерден ача албай атам, оор болуп атат дейт. Мен негизи браузерге мынтип чөйрө деп киргизип койгом. Браузерни сразу эле ачам, бирок мага именно как приложение катары көчүрүп алам деген сунуштар көп болсо, или биз көрсөк, что пользователь көп болсо, анда биз экстра ошол приложенияны жасаганга аракет кылабыз. Бул дагы опять же көп финансылык каражаттарды и жумуш каражаттары кетет. Бирок эгерде спрос болсо биз жасайбыз да. Азыр для старта ушул сайт менен текшерип көрүп атабыз. Анткени сайтка дагы көп инвестиция кылдык, көрөбүз эми кандай иштейт. Силерден зависит этет да. Агай дагы менде бир эки суроо пайда болду, уруксатпы? Биринчи суроо мындай, мен бирөөгө эме кылып атпайм, follower деп коебу, катталып атпайм. Ошол мисалы менин аккаунтума киргенде көрүнбөйт экен, же ал атайынбы? Мисалы, түшүнбөй калдыңыз. Мен сизге катталдым. Ооба, менин катталганда мага келет. Менде эмнегедир көрүнбөй атат. Мага келет. Значит, мен өзүмдөн экен, достор. Анан экинчи суроом, мисалы башка баары эле кыргызча мындай жаратман болгусу келет, бирок кыргызча балким оорураак болуп калабы, же өзүбүздүн кыргыздардын деле арасында барго. Ошондо башка тилде иштейт, орус тилинде мисалы, же англис тилинде, же немис тилинде дегендей. Азыр негизи сайт өзү англисче платформа болгондуктан кээ бир сөздөр англисче. Муну бирок биз бара кыргызча которобуз. Бирок контентти жазып атканда не обязательно кыргызча да. Башка тил менен жазса, типа, сен орусча жазып койдуң, өчүр деп эч ким айтпайт. Мисалы, могул жактан биз Лизаны издесек. Лиза Акадети орусча жазат. Мисалы, мына профилинде өзүнүкүн мына англис тилинде жазып койду да. Эч ким айткан жок, сен кыргызча жазышың керек деп. Бул жөн эле биз кыргыз тилин үйрөтүүдөгү бир фишка да. Сен кыргызсың, кыргызча сүйлө, кыргызча үйрөн дебей эле биз интерфейсти сразу кыргызча жазып койдук да. Адамдар көрүп жаратмандар деген эмне экен, бул жаратман турбайбы деп анан жаттап калат да. Мен мисалы телевизорумда кыргызча да, балдарын көрүп атканда там өчүрүү дегенде кыргызча турат деп көрүнөт да. Өзүңүз жөнүндө жазыңыз дегенде мисалы бул Telegram транслейт менен которуп алса болот. Бул оңой эле, мисалы таймлайн деп. Мисалы Лиза Сунат мырза менен сегодня разыгрывается $100 от нашего Сунат деп жака жазып чыгарып койгон да. Анан башка проекттерге да жазганда дагы орусча жазат, в принципе эч нерсе эмес. То есть орусча жазсаңар орусча жазгыла, англисче жазсаңар англисче жазгыла. Главное, чтобы силер бирдекени жасайм деп жазсаңар жакшы да. Биз чөйрөнүн принциби кандай? Мен кантип жардам берсем болот да. Мага жардам бергиле эмес да, мен көрдүм эмне сен жардам бергим келип атат да.
Же болбосо менин идеям бар, ушул идеяны кантип иштебиз деген сыяктуу. Анткени дагы бир суроо бар экен да, идеянын автору, ээси ким болот? Эгерде жактырылса дейт, бир идеяны бирөө сунуштаса, ал идея жактырылса, ошонун ээси как негиздөөчүсү болуп ким болот? Чөйрөнүн чотуру канча болот деп тамашалап жазган экен. Идеянын автору ошол идея жазган адамдык. Эң негизгиси ошол идеянын автору болот. Анан эгерде биз көрсөк, анан биз жаза алабыз да, чөйрө атынан мисалы, ой сонун идея экен, давайте чогуу аткарабыз депчи. Давайте мен силерге жардам берем. Чөйрөгө кошуп, ошол долбоорду ачып, ошол жака кылып, анан мисалы силерге ашар аркылуу акча чогултуп иштетебиз. Андан силер бирок бүткөндөн кийин чөйрөгө ушунча кошосуңар деп сунуштаса, анда чогуу жасаган болобуз да. Эгерде жок, биз өзүбүздүн идеябыз десе, анда ошол өзүбүздүн идеябыз менен кете берет. То есть чөйрөгө келип жазгандан кийин не обязательно, что чөйрөдө эч кандай пока немелер жок да, проценттерди бөлүш керек деген жок. Адамдар ошол жактан жазып эле иштерди алып кете берсе болот. Да, мисалы азыр Кутучага ошол эле дизайн курстар, дизайн жолугушуулар болуп атат. Биз эч нерсе деген жокпуз, баары иштей берсин. Эгерде силерде келип биз жолугушуу кылабыз, ушул адамдарды чакыргыбыз келип атат, мен алып баруучу болом, мага неме бергиле деп мисалы жазсаңар деле, ой давайте деп силерге неме доступтарды берип чогуу иштесек болот да. Ошо иштөө процесси, чөйрө платформанын иштөө процесси боюнча дагы бир суроо бар экен. Ар кандай темада жарнама кылса болобу дейт. Бул жерде личный бренд болуп, подписчик чогултса болобу деп, как социальный сеть катары. Так, интернет менен өчүп калды. Болуп атам, Угуп атасыз, сизге суроо Угуп атасыз. Болду. Чөйрө бул жарнамалар жөнүндө эмес. Агай угулбай калдыбы силерге или мага эле? Интернет Угулбай атат байланышы го? үзүлүп калды окшойт го. Интернетте неме окшойт. Агай өзү кирсе да толугураак жооп берер. Бирок жана маектин алкагында айтып кетти эле, бул жерде мисалы мага 3000 сом керек, же болбосо мен зимнюю шину сатам деген сыяктуу бир башка бир тиешеси жок жарнамалар келсе алар өчүрүлөт дароо. Бул жерде ошо чөйрөнүн алкагындагы маселелер талкууланат. Бирөө мисалы өзүнүн идеясын алып келиши мүмкүн. Мен ушундай идеям бар, ушуну кантип жаратма силер менен чогуу иштейбиз деп. Же болбосо бир идеяга кошумча өзүнүн оюн айтышы мүмкүн. Мен ушуга ушундай жардам бере алам, логотип жасап бере алам, мен минт алам, тигит алам деген сыяктуу. Же чөйрөнүн ичиндеги долбоорлордун өз ара байланышуу платформасы да. Агай кайра келди окшойт, Ооба, интернет өчүп калды ошо. Так, угулган жок мен айтып атканымды жарнама жөнүндө. Сиз баштап келатканда өчүп калды ошо. Хорошо. Кайталап коеюн анда. Чөйрө деген жарнамалар жөнүндө платформа эмес да. Бул жака даяр жарнамаларды чыгаранга болбойт. Мисалы мен курс ачтым, жазылууга деген болуп кетти. Ошол жарнаманы даярдап жатканда жазса болот. Или ошол жарнаманы жасайм деген ой келгенде жазса болот да. Силер мисалы жарнаманы сразу эле даярдап койбойсуңар да, башында идея келет да. Кечинде туруп алып, ох, мен жарнама жазгым келип атат депчи, анан ошону жазса болот да. Өзүңөргө деле жазсаңар болот. Мен ушундай ой келди, ушундай жарнама жазгым келип атат, анан ошол жарнама деген ушундай качествода болуш керек деп ойлоп атам, анан ушундай бир немелерди колдонгонтам, анан мондай иштегентам деп туруп, алдын ала жок нерсени, идеяны жазыш керек да. Анан ошол идеяны жазгандан кийин анан результатын жазса болот. Ошол идеянын комментарийине. Мисалы мен өткөндө ушундай жарнама жазайын деп атпам, мына жазадым. Ошол жарнаманы жазадым, ошону интернетке чыгардым. Ушунча охват болду. Ошону изилдеп көрдүм, ушундай иштейт экен деп туруп жазса болот ошонун результатын да. Анан башка бирөөлөр аналитический да жардам берет. Жак сен деген жарнама жазып атканда сен на самом деле Reels кылсаң жакшы болот, или TikTok'то жазасаң, ушундай охват бар, ушундай сөздөрдү кошуп, ушундай кылсаң жакшы болот деп жазат да. Или мен жумуш издеп атам дегенде дагы жөн эле мен жумуш издеп атам деп жазып койбой, ошол жумушту креативдүү келиш керек да. Кантип издеп атам, резюмени кантип толтуруш керек. Мисалы өткөндө резюмени толтуруу жөнүндө бир жолугуш болду да. Ошону ошондой жолугуш кылгантабыз, ушундай резюмени толтурдук, ушулар жерге алып бардык, анан мондай результаттар келди, ушундай суроолор келди деп туруп, ошону как изилдөө катары өзүнүн бир тажрыйбасын жазып чыгарыш керек да.
Анан башка бирөөлөр айтат, тажрыйба ушундай турбай көрсө мен дагы кылып көрөйүн деп. Анан ушинтип ар кандай идеялар келет, анан анын результаттарын немесин бүткөндөгү результаттар келет да. Ортосундагысын чыгармай жок да. Ортосундагысын Facebook'ка, Instagram'га чыгарып келет. Рахмат. Дагы бир суроо. Катталган учурда колдонуучу болуп катталганмын, бирок биз долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Жаратманга алмаштыруу керекпи? Мунун үчүн администраторлорго кайрылыш керекпи же кандай? Ооба, азыр деген мындай иштеп атат. Мисалы Акадетиге кирсек, билим Акадети, катышуучулар деп кирсек, катышуучуларда колдонгондо или адамдар кошулганда жөн эле катышуучу болуп калат да, жөн эле типа колдонуучу карап аткандайчы. Эгерде ал адам командада болсо, анда ошол организаторлор, уюштуруучулар или менеджерлер, мисалы Асер Калдаева ошол Академия менеджери болчу да, анда ал кирип модераторго өткөрүп коет да, өйдөрүп ШПФдчи. Анан жазса болот. Бирок азыр биз немени алып салып атабыз, айткандай эле ошол жаңылыктар жазуу процессин алып салып атабыз. В принципе, любой проектке жаза тургандай мүмкүнчүлүк болот да. Просто киргенде бул проектте ким иштейт дегенде карайбыз да. То есть могул модераторлор команда деген сөз да. Мисалы келечекте ким иштейт? Уюштуруучулар азаматтар. Модераторлор катышуучулар да. То есть мунун үстү жагы команда да, ушунда. Мисалы подкастта ким иштейт? Кажы-кужу подкастта. Мен подкастчы, команда Гулира. Башкалар кошулганда, мисалы сырга кошулуп тур. Мен как подкастчы или уюштуруучу катары бул жака мисалы башкарууга кирем. Бул жактан катышуучуларга кирем дагы. Анан сырганы промоутту команда деп коем. Все, анан биякты басканда командада мисалы Гулира сырга бар да. Сыргатын Аливаны промоушн менен куттуктайбыз анда. Негизи эле бул азырынча тестовый режимде деп атабыз, андыктан менимче угуучулар баарына жарыя кыла кетели. Бул жерге болушунча көбүрөөк катталыңыздар, көп функцияларын колдонгонго аракет кылыңыздар. Анан ошого жараша мунун Азамат ага айткандай, балким кийин приложениясы да чыгат деп атат. Азыр суроолоруңуздарды дагы берип калсаңыздар болот. Азыр 1 саат аралыгында майып куруп турбуз. Суроолоруңуз болсо, суроо деп ошо чатка же микрофонуңузду күйгүзүп суроо берсеңиз болот колдонуучу катары. Суроолоруңуздар болсо бергиле. Микрофон менен деле. Агай, саламатсызбы? Саламат. Мен өткөндө Демилге марафонунан жазылбадым элем, катталбадым элем сиздерге. Анан ошол боюнча эле кире берсек болобу же кайра чөйрөгө да катталыш керекпи? Ошону түшүнгөн жокмун да. Ошол бойдон эле кире берсе болот. Бир эле жолу катталат да чөйрөгө. Кайра катталбай, бир жолу катталып, ошол катталган логин пароль менен кире берсе болот. Же болбосо пароль унуткансыңар, кайра жаңы пароль создавать этсе болот да. Бирок аны мен таппай атам го, азыр каяктан табам мен азыр, мисалы үчүн өткөндө жазылып аткам да. Азыр кирейин десем таппай атам да. Агай, сөзгө кыстырма, забыли пароль деген функция иштей элек да. Жок, иштейт, ошону көрсөтөйүн деп атам. Иштейт, Кошулуу деген басканда, мына жакта сыр сөздү унутуңузбу дегенди басыш керек. Анан бул жакта электрондуу почта басса, ошол почтага кайра кат келет. Өтөрдүмө суроо? Рахмат. Ким каттала элек болсо катталгыла. Фидбектерди жазгыла. Анан дагы чоң нерсе биз скорее всего чөйрөнүн, ошол чөйрө платформанын процесстерин иштөө жерин, бул чөйрө баарлашуу деген группасында өткөрөбүз. Так что ошол жака дагы киргиле, ошол жактан көбүнчө ошол жакта сүйлөшөбүз да. Процесстерди, жолугуштарды, то есть
сурооңор болсо, каттар элек болсоңор, каяктан суроо берем десеңер, ошол чөйрөнүн баарлашуу каналына берсеңер, ошол жактан мен жооп берем же биздин команда жооп берет да, или башка уже катталгандар жооп берет. То есть биздин эң основной жерибиз ошол жактан башталат да, ошол сүйлөшүүлөрүбүз. Сонун агай, бизге жана жолугушуу рубрикасындагыларга жакты. Анан ошо катталгандан кийин кимди уккуңар келет, сөзсүз жазып кеткиле. Анан кайсы кишини көбүрөөк уккуңар келсе, ошого байланышка чыгып, чакырганга, силерге кызыктуу болгон конокту чакырганга аракет кылалы. Ошону мен ойлоп аткамда, Инстаграмдан ушундай опрос кылсакпы депчи, анан сиз азыр айтып калдыңыз, платформадан жазса болот деп. Бул аябай мындай Инстаграмга караганда кенен болуп калат да, мындай себеби ал мондай деп жазганга да мүмкүнчүлүк болот. Мисалы, жолугушуу мону уккум келет, себеби анын тажрыйбасы мондай депчи. Ошон үчүн катталгандан кийин ошо биздин рубрикага өзүңөрдүн каалаган кимди уккуңар келип атат, жазып койсоңор сонун болмок. Ооба, ошондо мисалы Инстаграмда айырмаланып, Инстаграмдан сураса болот да, кимди чакырсак болот депчи. Анан башкалар жооп берет, ушуну чакыргыла депчи. Чөйрөнүн идеясы менен сен адамды чакырып атканда, соответственно, сен ал адамды тааныш болушуң керек да, и ошол адамды чакыра алышың керек. Соответственно, чөйрөнүн ичинен сен сразу жазып койсоң болот да. Мисалы, бул адамды чакыралы дегенде, сен чакыра аласыңбы? Сен чөйрө жаратманын ичинде болуп атасың да. Анда сен барып чакырып кел, сүйлөшүп кел, качан чакырасың, саат канчага чакырасың, ким ал, ошонун баарын ошол жолугушуунун ичинде сүйлөшсө болот да. Анан ошон үчүн, мисалы, бир жаңы идея келгенде биз Telegram группа ачып атпайбызбы? Ошол Telegram группа ачпай, ушундай чөйрөдөн кичинекей проекттер ачабыз да. Анан ошол жактан текшерип көрөбүз да. Анан мисалы даже группа ачпай эле бир теманын ичинде комментарий катары сүйлөшүп кетерсе болот да. Мисалы, мен Мирбек Атабековду тааныйм, тоюма келип кетти, азыр чакырбайлыбы Мирбекти, мен таанышмын, чакырайынбы? Хорошо, чакыр, все, бирок ошол Мирбек менен сүйлөшүп баштадык да, допустимчи. Ошондой идея менен сунуштаса болот. Ошону жаратман деп ошону жазат да. Сен жөн эле типа мен ушуну каалап атам, күтүп атам, чакыргыла эмес, сен ошону кошо аралашып иштеп чакырсаң болот да. Биздин команданын как бы связине кошулупчу. Эгерде сен чындап эле көп адамдарды таанып, көп кошулуп кетсең, анда хоп, давай биздин команда кошуласың деп, анан команда кошуп койсун деп да. Ошо команда боюнча дагы бир суроо бар экен, бир модератор эмне кылыш керек экен. Деги эле биз байкасак азыр уюштуруучу, модератор и катышуучу деген категория бар экен. Ошо категориялардын мындайча айтканда укуктук эмеси кандай, ким эмнеге жооп берет деген сыяктуу суроо окшойт. Негизи идея боюнча катышуучулар, жөнөкөй эле катышуучулар жаңылык жаза алышпайт болчу да. Жаңылыкты только модераторлор менен уюштуруучуларды жаза алгандай кылып жасаганбыз. Анан катышуучулар суроо бериш үчүн аны форумга жазыш керек болчу да. Ошондо форумга өзүнчө ветка ачып, форумда сүйлөшүш керек. Ошондо жаңылыктар өзүнчө, форум өзүнчө болуп аралашып кетти. Азыр ошондо форумду өчүрүп салдык. Эми принцип айырмасы жок да, модератор менен катышуучулардынчы. Бирок мындай неме эле иерархия жагынан бир аз мындай немеси бар. Айырмасычы, мисалы, модераторлор деген сөз, бул команда деген сөз да. То есть модератор дегенде равно команда деп жазып койсо болот. То есть ошол проектти иштеп аткан адамдар да. Анан жана сунуштабадыңбы, сүйлөшпөдүкпү, биз ушинтип сүйлөшүп атабыз. Эми команда кошулам десе, анда как команда кошулуп койдуң, как биздин команданын ичиндесиң да, все. Функционал боюнча азыр баары эле окшош болуп калат болот да. Балким Zoom'да жок, Zoom'ду ошол неме уюштуруучулар эле чалат. Рахмат, Багира айым болуп өтүрүп аткан экен. Сурооңуз бар беле? Саламатсыздарбы? Агай, менде мындай суроо бар. Мисалы үчүн бирөө идеясы бар да, бизнес идеясы бар, азыр актуальный идея болуп атат да, мне кажется. Ошонун үстүнөн жакшы иштеп койсо, жакшы эле мындай рентабельный эле бизнес болот болуш керек. Анан эгерде бул чөйрөгө кайрылса, командадан работа заказ кылса, аны процесс полностью под ключ бизнес кыла албайбыз да, баягыдай эле. Получается, только темилген процессинде жүргөндөй эле да, прототипке эле чыгарып берип эле колубуздан эмне келсе ошону кылып берип коебузбу же кандай? Мисалы үчүн бюджет жагын, анан өзүнүн инвесторлорун, списоктарын берсе, ошолорго полностью
бюджет жагын эсептеп берүү, ал кантип стартап акча келет, ошонун баарын эсептеп бериш керек. Ошол азыр платформанын да бир рахмат. Ошол процесстерди чечүү үчүн дагы платформа жасалып атат. Анткени мисалы Багира сунуштаган идеяларды, Багирада ар дайым идеялар көп. Багира мага личкага жазат. Анан элестеткиле, мен чөйрө деп атам, канча адам мага жазат да. Мондай идеям бар, или мондай кылбайлыбы депчи. Мен айтам, хорошо кылалы деп коюп, анан соответственно баарын жаза албайм по-любомучу. Ошондуктан мен сунуштап атам да. Муну децентрализация кылып атабыз да. Мисалы, биз чөйрөнү ачып атабыз, бирок чөйрөнүн баардык бийлигин или баардык властин ушул там негиздөөчүлөр или модераторлор алып кетпей дебей, баары жасаса болот да. Соответственно, ошол идея чындап эле кызыктуу болсо, аны ачып чөйрөгө жазып койсо болот. Бизнес деген рубрикага менде ушундай сонун идея бар, идея на миллион депчи. Ушундай кылган там, ушунча акча түшөт, ушундай бюджет бар, ушундай жазып атам. Чөйрө колдойбу деп кайра эле мисалы Азамат агай ушундай жазып атам, колдойсуңарбы деп жазса эле башка бирөө көрүшү мүмкүн да, башка бизнесмен көрүшү мүмкүн. Анткени биз азыр чөйрөнүн платформасында бизнести алып келген атабыз. Ал жака группаларды ачабыз, ачык, жабык группаларды ачабыз. Аларда көрүшөт чөйрөдө кандай иштер, процесстер болуп атканынчы. Анан ошол идеяны көрүп калса, типа, вау, сонун, мен ушуну колдогум келет, инвестор болуп десе, анда жазышы мүмкүн да, жанагындай комментарийге, личкага же дагы башка. Ошентип биз көп процесстерди, көп жаратмандарды бири-бирине аралаштырып нетворкинг кылабыз да. Эң негизгиси. Анан ал идеяларды сактап эч кимге айтпаса, анда опять же ал нерсе жакшы иштебейт да. То есть биз аны биринчи жазып ачык чыгарып көрүшүбүз керек, анан иштетебиз. Бул бир. Экинчи, мисалы чөйрөнүн өзүндө бизде да бир мисалы Багира айымга айткан болчумун өткөндө дагы. Бир идеяны жасайлы деп атканбыз да. Чөйрө демилге акселераторынчы. Допустим, ошол демилге акселераторун как добор катары жазып чыгарсак, анан ал жак идеясын жазсам, анан башкаларга айтам, силер кандай идеяңар болсо, ошол демилге акселераторуна подавать эткиле. Соответственно, ошону подавать этип атканда силер Google форманы толтуруп жибергиле эмес, силер ошону жазганда ошол замат немеге чыгат, чөйрөгө. То есть жана Google форманы толтуруп, анан данныйлар сактап деген тема кетет да биздечи. Личкага жазып, ошонун баары сразу ачыкка жарыяланат. Анткени все равно сен акселераторго катышасыңбы, питчингге катышасыңбы, ал в итоге все равно жарыкка чыгат. Или башка бирөө ал идеяны уже жазып аткан болот. Ошол жерин алып салып туруп, биз сразу эле баарын эле ачыкка чыгарып, сүйлөшүп, процесстен көргөзүп атабыз да. Анткени демилгеде деле ошондой болгон. Биз аны жазып аткандан кийин деле демо дейде все равно баарын айтчубуз да. Ошондой сыяктуу эле ал демо дейге айта турган нерсеңди заранее жазып койсоң болот да. Адамдардын биякта кичине башкараак маани суроо да болуп атат да. Ал өзү чөйрөчү эмес, өзү жаратман эмес, жөн эле клиент катары идеясын предлагать этсе болобу? Болбой атабы? Болуп атат, ойлонот. Просто смотри, если деген ал идеясын предлагать этип атса, анда бизде уже как бы колдонуучу катары бизде готовый проекттер, мисалы Келечек Digital. Келечек Digitalга барып, как коммерческое предложение мага бергиле, мен ошол идеяны аткарам десе болот. Эгерде жок, мен заказ бергим келген жок, анткени студиялар көп, мен именно ошону текшерип көргүм келип атат да, демилге сыяктуу деп берсе, анда биз как бы карайбыз да. То есть биз чөйрө дегенде опять же биз чырактын, анан демилгенин, анан келечектин бүтүрүүчүлөрү эмес, биз негизи эле бул жактан мындай чоңураак, кеңирээк айтып бергенге аракет кылып атабыз. Мисалы, бул жакта азыр башка биздин Жылдыз Академия немеге тиешеси жок адамдар да отурат. Аны дагы биз көрсөтүп беребиз да. Мисалы, мен бир күнү Берлинге барганда да айтып берем, ушундай чөйрө платформаны жазып атабыз. Алар как бы билбейт да силердин бар экениңерди. Анан силердин бар экениңерди билиш үчүн алар да кирип баштайт да чөйрө платформасына. Соответственно, алар да чочун адамдар, бирок кирип, анан ким жаратам десе сунуштайт. Мисалы, биз немеде Франкфуртта бизнес форум өткөрөлү деген идея бар, допустим, да. Ошону биз группа катары ачабыз дагы, ошондой бизнес форум өткөргөн атабыз. Ким кошулат, ким аралашат. Силер дагы как жаратман катары кошулсаңар болот да. Мисалы, мен постер жазып берем, мен текст жазып берем депчи. Же болбосо жана федерация жөнүндө дагы текст жазып берем, пост жазып берем деп кошулуп кете берсе болот да. Ошентип чогуу аткарып кете беребиз идеялардычы.
Ошондо вступительный жанагындай начальный стартовый акчасы канча болот? Демилге эле $500 болобучу учундар если идеясын берсе? Жок, биякта деген демилге марафону бүттү, биякта ал уже үндүп койсо болот. Мисалы жөн эле идея жазат, эч ким акча бербейт да. Бербейби? Идеясын башка бирөө сураса болот. Эле өзүңөр жазсаңар болот да, менде там акча бар, мен инвестиция кылгым келип атат десе, башка бирөөлөр жазат. Получается, вот эта проверка гипотезы, она бесплатная, да, для клиента, который подойдет? Это вообще жакшы турбайбы? Рахмат. Агай рахмат, сонун маек болду окшойт. Жакшы, сонун платформа жөнүндө сонун баягы куруп бердиңиз. Анан акыркы суроо, анан ошо менен жыйынтыктайлы, убактыбыз келип калды. Платформаны жайылтууну кандай иш-чараларды пландап атасыздар, ошо разработчиктер, команда разработчика? Бүгүнкү жолугушуу бул ошо биринчи этап. Платформанын бир чети бир көрсөтүп берели дегенбиз. Карайбыз канча киши катталат, канча киши иштетет. Эртең бизде подкаст болот. Подкастта дагы ал жактан көбүрөөк аягын көрсөтүп бербей, көбүрөөк философиялык жагын, көбүрөөк баягы идея жагын, эмне үчүн жазып атабыз жагында байланышып, сүйлөшүп чыгарып көрөбүз подкасттын аудиториясы менен. Андан 4 сентябрда Берлин, 3 сентябрда чоң жолугушуу болот. Анан 4-сүндө биз барып ал жактан ошол Европадагы уюмдардын федерациясын, конфедерациясын жасоо иштерин ушул чөйрөнүн ичинен жазайлы, ошол жактан процесстерди коелу деп айтып берем. Ошо менен чөйрө платформасы официалдуу түрдө дебейин, мындай жолугушуулар азыраак өткөн болот. Кантип чөйрө деген эмне, платформа деген эмне, кантип кошулуш керек дегенде ушул видео YouTubeга чыгат дагы, биз ошол YouTube'да берип коюп турабыз. Бирок ар бир адамдар менен жолуккан сайын, ар кандай долбоорлордо, ар кандай форумдарда жолуккан сайын чөйрөнү айтып берип, чөйрөгө киргиле дегенде ар дайым айтам, мына бизде платформа бар, ошол жакка катталыш керек деп. Задача ар бир адам ошол жакка катталгандан кийин анан ичиндеги долбоорлорду иштеп баштайбыз да. Мисалы сүйлөшөбүз да, давай долбоор жазайлы дегенде, эң биринчи WhatsApp группа ачылат да. Ошол WhatsApp группа ачылар менен Телеграмда да, биздин платформада да бир группа ачылыш керек да. Ошол жакта биринчи иштер пландалып башталыш керек. Андан тышкары чөйрөнүн ичиндеги бүт долбоорлорду азыр акырын чыгарып койдук, бирок көбүнчөсү кустой болуппай. Анан демилгедеги долбоорлорду чыгарып дагы, анан ошол демилге чөйрөнүн ичинде долбоорлордун кийинки шагтары кандай, кантип иштеген атабыз, кандай жолдору бар, кандай процесстер бар, ошонун баарын чөйрөнүн ичине киргизип сүйлөшөбүз дагы. Анан сыртта сүйлөшүп атканда айтабыз, окей, биз чөйрөнүн ичинде ушундай план, ушундай идеялар чыгарып атабыз, ушундай сүйлөшүүлөр болуп атат. Бир. Анан эң дагы бир немени унутуп кетиптирмин. Дагы көрсөтө кетейин, эң кызыктуу жаңы бир неме кошуп атам. Мне кажется, бул жакта отургандардын баары кызыгат болуш керек бул нерсеге. Могул жакта биз жаңы курсы деген немени коштук. Устат деген нерсени ушул жакка кошуп атабыз. Мисалы жолугушуулар, бул жолугушууларды же болбосо Айдана Тектолуктун видеолорун, же болбосо Чырактагы видеолорду, ошо курстагы видеолорду, там балким Жылдыз Академиянын ошонун баарын чөйрөнүн ичине как курс катары оформить этебиз дагы кошуп туруп. Ал жака домашний заданияларды Сыргак мырза, микрофонуңузду өчүрүп коесузбу? Же агай сиз өчүрүп коесузбу? Бизде доступ жок экен. Всё. Мисалы чөйрө жолугушуу деп чыкты. Анан бул жакта үстүндө мисалы жаратмандар, анан курс деген болот. Анан ошол курска кирип, жазылып курска. Анан бул жактан ошол курсту көрүп, допустим, жолугушууну көрүп, айымдар азыр ошолдогу ролу деп. Муну көргөн соң астында неме болот. Сол жагында жанагындай Udemy сыяктуу эле неме сыяктуу тапшырмалар болот. Ушундай видеону көрдүң, там эмне алдың, там тест катары жооп бер депчи.
анан ошого жооп берип дальше курстарды өтө тургандай кылып жасайбыз да. То есть бул именно неме жагы. Адамдар эмне үчүн катталыш керек дегенде, бизде ичинде бекер курстардын немеси болот да, каталогу болот да. Ал жакта биз азыр подкаст жаздыруу жөнүндө курс жазып атабыз. Мисалы HTML, CSS жөнүндө курстар, там жумуш камп табыш керек деп курстар. Андан тышкары азыр дагы мындай профессионалдуу курстарды тартканга аракет кылабыз. Же болбосо өткөн азыр жакында жаңы подкаст чыгат. Сейитбек Усманов менен бирге. Сейитбек дагы ошондой курска даяр экен. Ошонун курстарын киргизгенге аракет кылабыз. Турат мырзанын курстары бар, аларды киргизгенге кырабыз. Анын баарын через ашар монетизация өткөрүп туруп, чтобы башка спонсорлор жардам берип, силер болсо ошол курстарды колдонгонго мүмкүнчүлүк болот да. Соответственно, анын баарын билиш үчүн, көрүш үчүн катталыш керек. Ошондуктан айтам, эгерде курс өткүң келип атабы, бир нерсени заранее ичинде билгиң келип атабы, интернетке чыккычакты кандай бир идеяларды көргүң келип атабы, соответственно, анын баары чөйрөнүн ичинде биринчи сүйлөшүлүп атат. Анан бүткөндөн кийин жарыкка чыгат. Предложение рождает спрос. Маркетинг. Агай чоң рахмат. Азамат мырза, токтоочу сөздөрүңүз бар беле, кечириңиз. Рахмат, Азамат агай, рахмат сизге. Негизи эле ошол чөйрө app, чөйрө ошо платформасы тууралуу толук кандуу суроолорго да жооп бериптик деп ишенем. Негизи эле бардык угуучуларга айтмакчы элем, бул чөйрө платформасы ошо биздин баштан келаткан чөйрөнүн негизги принцибин карманган адамдар жолугушкан. Өз Азамат агай айтып кеткендей, чоочун адамдар эле жолугушуп, ой пикирлер бири-бири менен айкалышканда идеялар ишке ашчу жер. Андыктан андан тышкары жаңы курстарды да окусак болот экен. Азырынча бул тестовый режим болот, андыктан барыңыздар, катталыңыздар, чогуу чөйрөнү иштетели. Илгери ошо Исхак Разаков айтып кеткендей, сен таза болсоң, мен таза болсоң, ком таза болот дечү эле. Биз ошону чөйрөгө сен өнүксөң, мен өнүксөң, чөйрө өнүгөт десек жарашаттыр. Андыктан барыбыз амандыкта болуңуздар жана чөйрөгө катталууну унутпаңыздар. Азамат агай, сизге дагы бир жолу рахмат. Дагы кийинки жолугушууларда дагы суроолор болсо толугураак дагы сүйлөшөбүз. Эртең дагы подкаст дагы болот деп атасыз. Ал подкастты дагы чынамсыздык менен күтөбүз. Рахмат. Чоң рахмат Мээрим, чоң рахмат Азамат. Ишиңерге ийгилик, көптөгөн кызыктуу коноктор келсин, коноктор да келип тургула. Келип угуп суроолоруңузду бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эми кирип катталып, анан чогуу иштешели, бирге жүрөлү, тынччылыкта болгула, жакшы тургула. Чоң рахмат агай. Чөйрөнүн жаңы